Президент Садыр Жапаров бүгүн 18-июлда мамлекеттик сапар менен Өзбекстандын Ташкент шаарына барды. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда өнөр жай кооперациясын тереңдетүү максатында Кыргызстандын аймагындагы автомобиль жана техникалык уюштуруу боюнча биргелешкен долбоор ишке ашты. Эки өлкөнүн президенттери онлайн түрдө долбоордун алкагында ачылып жаткан Tulpar Motors унаа заводунун ачылышына старт берди. Аталган заводдо 3 тоннадан 5 тоннага чейинки жүк көтөрүүчү унаалар жана жеңил унаалар чыгарылат. Ошондой эле Кара Балта шаарында да текстиль заводунун ачылыш аземи да болуп өттү. Андан тышкары президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон сапарында эки тараптуу документтерге кол коюу, ошондой эле башка расмий иш-чаралардын өтүшү күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын иш-чаралары Ташкент жана Хива шаарларында өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Катардын Кыргызстандагы элчиси Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Марини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар инвестициялык мүмкүнчүлүктөр, социалдык маанидеги долбоорлорду ишке ашыруу, соода-экономикалык кызматташууну кеңейтүү жана медицина тармагындагы бейтапкана долбоорун ишке ашыруу сыяктуу бир катар эки тараптуу маселелерди сүйлөштү. Ошондой эле Минкап төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жылы Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары Кыргыз-Катар мамилелеринде тарыхый, саясий мааниси бар экенин белгиледи. Сапардын алкагында 10дон ашуун документке кол коюлган. Буга байланыштуу жетишилген бардык макулдашууларды ыраттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгилеп, ошондой эле кайра иштетүү өнөр жай тармагында жана мамлекеттик социалдык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууну сунуштады. Ал эми Катардын элчиси Катар тараптан Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташуусун мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө дайым умтулаарын ырастады. Сүйлөшүүнүн соңунда Минкап төрагасы Акылбек Жапаров Катардын элчисине Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясынын жүрүшүндө эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн бул кызматында ийгиликтерди каалады. Бишкекте 17-июлда инспекторлор тарабынан көрктөндүрүү эрежелери сактабаган жактарга бир суткада 1,88 миң сомдук айып салынып, 81 протокол түзүлдү. Протоколдор Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 114, 115, 179, 177 беренелери боюнча түзүлгөн. Октябрь районунда 301 миң сомго, Ленин районунда 275.500 сомго, 1-Май районунда 263.500 сомго, Свердлов районунда 248 миң сомго мыйзам бузуулар аныкталган. Эскерте кетсек, Борбор калаадагы тартипти муниципалдык инспекция көзөмөлдөйт. Таштанды таштоочу жайларга видеокамералар орнотулду. Тартип бузгандар административдик жазага тартылышат. Кемин районунда жайгашкан 1 миллиард 782 миллион сомдук кенди мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМК мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгын турмуштун ар кайсыл чөйрөлөрүндө камсыз кылуу боюнча системалуу иштерди жүргүзүп келет. Алсак, колдо болгон материалдардын алкагында Кемин районунун Чым Коргон айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан номер 50 инвестициялык номерлүү 196 гектар аянттагы өнөр жай жерлерин мамлекеттин балансына кайтаруу иштери жүргүзүлүүдө. Тийиштүү баалоонун жыйынтыгы боюнча аталган кендин базар баасы 1 миллиард 782 миллион 650 миң сомду түзөт. Белгилей кетсек, аталган кен алтын рудасын аныктоо максатында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн Боорду ЖЧКсы тарабынан мыйзамсыз иштетилген. Тактап айтканда, жерди бөлүп берүү жол жобосу жүргүзүлгөн эмес жана тиешелүү уруксаат берүүчү документтер таризделген эмес. Учурда аталган кенди мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча тиешелүү укчам төргөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошто сел каптаган 800дөн ашуун турак үй тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Куткаруучулар селдин кесепеттерин жоюп, жабыркаган жарандарга турак жайларын селден келип чыккан ылай жана таштандылардан тазалоого жардам беришти. Белгилей кетсек, 14-июлдагы нөшөрлүү жаандан кийин сел суулары Ош облусунун Кара Суу районунун Мады, Датка, Башбулак айыл аймактарындагы жана Ош шаарындагы жалпы 800дөн ашык турак үйгө, ондой социалдык объектке кирген. Жалал-Абад шаарындагы Асман Резиденс 1-2-3 ипотекалык турак жайларын куруу иштери кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында, турак жай комплексиндеги үйлөр Менин үйүм 2021-2026 программасынын алкагында карапайым калкка 25 жылга ипотекага берилет. Жобого ылайык комплекс жалпысынан 639 батирден туруп, балдар үчүн аянтча жана паркингди камтыйт. Турак жайлар
этабы менен быйылкы жылдан тартып бериле баштайт деп жазды ал. Кыргызстандын Улуттук банкы доллардын расмий курсун төмөндөтүүнү улантууда. Регулятор бүгүн 18-июлга карата 1 доллардын расмий курсун 84 сом 94 тыйын деңгээлинде бекитти. Ошентип курс 0,32% төмөндөдү. Коммерциялык банктарда доллардын орточо курсу сатууда 85 сом 57 тыйынды, сатып алууда 84 сом 72 тыйынды түзүүдө. Жылдын башында доллардын курсу дээрлик 90%га чейин жеткен. Белгилей кетсек, Улуттук банк жыл башынан бери валюта рыногунан долларды сатып алуу боюнча 11 интервенция жасады. Айыл чарба тармагындагы лабораториялар жаңы заманбап жабдуулар менен камсыз болууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин Ош адистештирилген контролдук токсикологиялык лабораториясына Европа өндүрүшүндөгү газ хроматографы сатып алынды. Аталган техника Дүйнөлүк банктын Ош облусун жана Ош шаарын региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорунун гранттык колдоо менен сатып алынды. Белгилей кетсек, газ хроматографынын негизги функциясы айыл чарба продукцияларында, топуракта жана суудагы пестицидтердин калдык санын аныктоо болуп саналат. Азыркы учурда Ош облусунун Достук жана Баткен облусунун Кызыл Кыя көзөмөлдөө өткөрмө пункту аркылуу өлкө аймагына кирип жаткан айыл чарба продукциялары милдеттүү түрдө лабораториялык изилдөөлөрдөн өтүп жатат. Бишкектеги Дордой базарында калкты убактылуу акысыз медициналык кызмат көрсөткөн 2 мобилдүү клиника иштеп жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ведомстводон белгилешкендей, базардын жумушчулары менен базарга келгендер 19-июлга чейин бир катар ооруларга каршы текшерүүдөн өтө алышат. Мобилдик клиникалар төмөнкү кызматтарды көрсөтөт. Жалпы практикалык врачтын жана акушер-гинекологдун консультациясы, АФК жана В жана С вирустук гепатиттеринде сифилиске тестирлөө, ички органдардын УЗИсине гепатит В, С, сифилис, АИФ инфекциясынын алдын алуу боюнча санитардык агартуу иштери, ошондой эле вирустук гепатиттин В түрүнө каршы эмдөө жүрүп жатат. Белгиленгендей, мобилдик клиникалар 9-дан 6-га чейин иштейт. Көчмө клиникада дарыгерлер күнүнө 80ге жакын адамды кабыл ала алат. Дордой базарындагы иштер аяктагандан кийин мобилдик клиникалар бекитилген график боюнча Сокулук районунун Шопоков шаарына барат. Ош шаарында 2 деңгээлдүү жол өтмөгүнүн курулушу иштери башталды. Бул ири долбоордун курулушуна старт берилген. Баасы 269 миллион сомдук 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу башталды. Өтмөк Ош-Бишкек унаа жолундагы Ош шаарынын астанасына кире беришине кыргыз көчү аркасына орнотулат. Мында тиешелүү кызматтарга өздөрүнө тиешелүү болгон жумуштарды ыкчам өткөрүп берүү, эки нөмөт менен жумушту уюштуруу, мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү боюнча тапшырмалар берилди. Буга чейин шаардык архитектура тарабынан жолго чыгып кеткен же курулушка тоскоолдук жараткан сууда түйүндөрүн иретке келтирүү, алып салуу боюнча ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Мына Ош шаарынын негизги жолдордун бири, негизги шаарга кире бериштин бири бул артериялык жол деп эсептелет. Бул жерде ушул биздин жолдордун негизги ушул жол менен ушул башка областтарга, башка райондорго да кирип кетет шаардын ичи менен. Бирок бизде көптөн бери көйгөйлөр жаралып, ушул жерде тыгындар пайда болуп, анын себептеринин бири бул жерде Өзгөндөн, Алайдан, Бишкектен келген, башка райондордон келген негизги ушул жол менен кирип туруп, анан ушул жол менен кайра башка жерлерге кетет. Анан Шакирова менен тиги Масалиеванын ортосундагы бир 150 метр аралыгында 2 светофор пайда болуп, мурунтан бери, илгертен бери. Ошол 2 светофордо тыгындар пайда болуп, бул жерде эч кандай бир мындай шарттар түзүлбөй калып, бүгүнкү күндө биз ошол маселени чечүү максатында 2 деңгээлдүү өтмөк жолду куруп жатабыз. Долбоордун биринчи этабын ишке ашыруунун алкагында Моноев көчөсүндө унаа тыгынын пайда болушунун алдын алуу максатында жол толук жабылбайт. Ош шаарындагы Турсунбаева көчөсү 19 метрге чейин кеңейтилет. Аталган көчөнү кеңейтүү менен жол тыгындарынын алдын алуу жана ошондой эле аларды жоюу каралган. Аны менен катар Ош-Бишкек автоунаа жолунун Т формасындагы айлампа Ош шаарына кирүүчү кошумча жолдун ачылышы менен унаалардын каттамы да көбөйөт. Андыктан ага чейин жолду кеңейтүү иштерин бүткөрүү каралган.
Жалпы мына жол тыгындарын жоюу максатында биз жана белгилеп кеткенде мына Моноева көчөсүндө 2 деңгээлдүү жолдун артынан эле ушул Турсунбаева көчөсүндө биз баштап атабыз. Бул негизги себептердин бири бизде мына Бишкектен келаткан 222 километрден жана Т деп өзүбүздүн элдин арасында айтылган сөзүнчө Т жолу ачылып, ошол Т жолу менен биздин Ош шаарына түз кирип бараткан жолдун уландысы ушул Турсунбаева көчөсү болот. Турсунбаева көчөсү буга чейин мына азыр өзүңүздөр эле көрүп атасыздар, мына тыгындар пайда болуп, күнү болбой, түнү болбой ушундай тыгындар биз өзүбүздө көз ирмебизде турат. Бул жерде эски мен жалпы маалымат берип кетейин, урматтуу шаардын тургундары. Эски өзүнүн жолу абалы аябай начарлап кеткен. Бул жерде мына биздин 2 айдан бери шаардын башка службалары, башка мына мекеме ишканалары толук кандуу иштерди алып барып, бул жерде мына жолду кеңейтүү максатында көп бул жерде мына ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кеңейтүү максатында өздөрүнүн жерлерин кыскартып берип, ушул жол үчүн деп аябай жакшы бир өздөрүнүн дагы бир салымын кошду деп мен айтып белгилеп кетишим керек. Мына бул жерде могул ишканалар дагы 2 метр, 3 метр жылганга даяр. Могул жерде дагы мына сол тарапта дагы ошол 2 метр, 3 метр уже жылышты, жашоочулар да жылды, башка ишканалар да жылып, жолдун Турсунбаева көчөсүнүн кеңдиги азыркы күндө мына 8 же 7 метр болсо, кийин мына 19 метрге чейин кеңейет, анын ичинен 14 метр ушу жол жүрүү, машина жүрүүчү жол болуп, жана ирригация менен тротуарларга дагы 1,5 метрден кошулат. Жолдун узундугу 850 метрди түзүп, тротуар жана ирригациялык тармактарды кошкондо 19 метрге чейин кеңейтүү каралган. Буга чейин аталган жол тилкедеги мыйзамсыз жана өз алдынча чыгып кеткен курулуштар жана сууда түйүндөр ээлеринин макулдугу менен бузулуп алым салынган. Эми ирригациялык тутумдар жылдырылып, жол кеңейтилип, асфальт төшөө иштери жүрөт. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.